Бишкек шаары бүгүнкү күндө курулуш тармагы болуп көрбөгөндөй өнүгүүдө. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Борбор калабызда 150гө жакын көп кабаттуу үйлөр тургузулуп жатат. Ал эми ошол курулуш тармагы биздин көрсөтүүнүн башкы темасы болгон мунара краны менен тыгыз байланыштуу. Бул татаал темир конструкциясын башкаруу деги эле оорбу же жеңилби? Ал кандай шарттарда иштейт? Ушул суроолорго биз бүгүнкү сюжетибизде жооп издемекчибиз. Дүйнө жүзүндө калктын саны өсүп жаткандыгына байланыштуу ар кайсы өлкөлөрдө калкты жайгаштыруу саясаты шаарлардагы имараттарды горизонталдуу эмес, вертикалдуу куруу ыкмасына өтүүдө. Заманбап дизайндагы асман тиреген мекемелерди курууда ага ылайык техниканын жардамы жок куруу мүмкүн эмес. Мисалы ага мунара кранынын эмгеги чоң. Мына ушул кранды башкарып, бийиктиги көктү тиреген үйлөрдү салууга зор салымын кошкон Жигит Токтогулов 17 жылдан бери кран башкарып эмгектенет. Каарманыбыздын жумушу эртең мененки саат 8-де башталып, кечки саат 6-га чейин уланат. Жумушка киришерден мурун техникалык коопсуздуктун талабына жараша, журналга катталган соң 50 метр бийиктикте жайгашкан крандын кабинасына көтөрүлүп, бекитилген иш планын аткарууга киришет. Эртең менен келебиз. Вактовый журналды толтурабыз. Анан начальный участковый келип кол коюп берет. Анан жумушка чыгабыз. Чыгып ушул тормуздарын карайбыз, аркы беркилерин карайбыз, анан жумуш баштайбыз. Шамалдарда өздөрүнүн ограничениялери бар, алар иштегенде токтотобуз кранды. Ошо шамалда иштегенге болбойт. Кышкысын болсо ичи жылуу кондиционерлер бар, иштешет кондиционерлер. Вира жана майна бул курулуштагы терминдер. Жүктүү өйдө көтөрүүнү вира десе, ылдый чүрүүдө майна деген сөз колдонулат. Бул терминдер байыркы Египетте эле колдонулуп келген. Мисалы мурда мунара кранына куруучулар жерде майна жана вира белгилерин колдун кыймылы же кыйкырык менен билдиришсе, бүгүнкү күндө рациянын жардамы менен байланышат. Рация менен иштейбиз, без рация иштебейбиз. Айлыгыбыз болсо, оған алабыз 25 000 айына. 6 күн иштейбиз. Мунара кранын орнотуу татаал процесс. Ал шамал болгондо кулап кетпөөсү үчүн жерге абдан бекемделет. Алгач 3 метр казылып, темирден жасалган тирөөчтөр коюлуп, цемент менен катырылат. Эгерде крандын бийиктигин көтөрүү керек болсо, анда ал өзүн көтөрүүгө жөндөмдүү. Ал эми крандын бөлүктөрүн карап көрсөк, анын бийиктиги 55 метрди түзсө, узундугу 50 метрге чейин жетет. Бийиктикке кран 8 тоннага чейинки салмакты көтөрө алат. Оордукту көтөрүп жатканда алдыга ооп кетпээси үчүн карама-каршы тарабына 20 тонналык плита орнотулат. Крандын туруктуулугун негизинде жайгашкан 130 тонналык бетон камсыз кылат. Кран башкаруучу адистерди бардык эле окуу жайларда даярдай бербейт. Борбор калабызда саналуу гана мекемелерде окутат. Алардын бири Кыргыз улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун окутуу борбору. Мында жылына 500гө жакын адистерди даярдап чыгарышат. Алардын көпчүлүгү жумуш орундары менен камсыз болуп, чет мамлекеттерге иштеп кеткендери да бар. Очень много ребят местных, которые частники приходят, обучаются на крановщиков, уезжают за рубеж. И там они уже работают, и вот приезжают оттуда, звонят: Александр Алексеевич, как хорошо, что вот обучили, там классно, сразу устраивается. Так что весь СНГ, мы отсюда, вот Кыргызстан, поставляем очень много туда специалистов. И в крайнем случае нареканий пока еще не было. Мамлекеттик курулуш агенттиги билдиргендей, жакында мамлекеттик социалдык турак жай программасы иштей баштайт. Демек, элиталык үйлөр, бизнес класстар менен бир катар социалдык үйлөрдүн бийик имараттарын көрө баштайбыз. Андыктан курулуш тармагындагы адистерге суроо талап күч болуп, эмгек акысы да жогору болоорун талдоочулар белгилешет. Дүйнө жүзүндөгү эң бийик көп кабаттуу үй Дубай шаарында жайгашкан Бурж Халифа имараты. Анын бийиктиги 828 метрди түзүп, 163 кабаттан турат. Экинчи орунда Кытайдагы Шанхай мунарасы. Бийиктиги 623 метрге жетип, 128 кабатка ээ. Алдыңкы үчтүктүн катарына Бириккен Араб Эмиратындагы Падышанын Саат мунарасы кирет. 120 кабаттык имарат 601 метрден туруп, архитектуралык абалы татаал үйлөрдүн катарын толуктайт. Ал эми Бишкектеги Исанов Киев көчөлөрүнүн кесилишинде 24 кабаттуу турак жай курулууда.
Бул имарат Кыргыз жеринде эң бийик деп эсептелет. Мына ушундай асман тиреген имараттардын курулушуна жогоруда сөз кылган крандын жардамы чоң. Мунара кранынын үстүндө туруу кадимкидей коркунучтуу. Мындай бийиктиктен жерди карасаң башың айланат. Деги эле дарыгерлер кран кесибине ээ болом деген адистерди алгач нерв ооруларынын жоктугуна жана кан басымына басым жасашат экен. Андыктан ар бир кесип ардактуу. Жөнөкөй өзүң сыйлаган, өзүң сүйгөн кесиптин ээси болсоң кандай сонун.